Саламатсыздар, урматтуу достор, каналга кош келипсиздер. Менин атым Каникей. Бүгүн сиздерге ар жумада жасаган пиццанын рецебин көпчүлүгү сурашты. Суроолор боюнча мен сиздерге бүгүн видеодон рецебин көргөзүп беремин. Ушул менин көргөзүп турчу рецепт менен жасасаңыздар, аябагандай даамдуу, жумшак пицца жасап аласыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Орозо айыңыздар менен кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Видео жакса сөзсүз лайк күтөм сиздерден. Комментарийге суроолоруңуздарды жаза кетиңиздер. Видеону анда сиздерге тартуулаймын. Тестага кетүүчү кошулмалар: дрожь, 1 жумуртка, туз, un, сүт жана сливочный масло, 2 чай кашык сахар, 1 чай кашык туз, дрожьту кошуп туруп, бир аз көптүрүп коебуз. Дагы жылуу сүт менен майды куюп бул жака. Ошондо кийин тестабыз бат көтөрүлөт. Кадимкидей эле үйдө нанны камырына жуургандай кылып жууруйбуз, бирок бул жерде өтө жумшак кылып жуурушубуз керек. Ошондо пиццабыз катык болбой жумшак болот. Тестаны жууруп, кийин пищевая пленкага ороп, комнатная температурага эле үйгө жөн эле коюп койсоңуздар, эч нерсе менен оробой эле өзү 2 сааттан кийин көтөрүлүп калат. Бул убакыттын ичинде биз башка кошулмаларды даярдашыбыз керек. Сүттүн ордуна сууну иштетсеңиздер болот. Сливочный маслонун ордуна жөнөкөй ак майды деле иштетсеңиздер болот. Эң негизгиси жумшак болуш керек камыр. Бул жерде кадимки өзүбүз колдонгон жашылчалар, оливканы жакшы көрөмүн, ошон үчүн коштум. Өзгөчө даам берет. Фантазияңыздарга карап каалаган нерсени кошсоңуздар болот. Эгерде сиз эт колдонсоңуз, этти алдын ала кууруп алышыңыз керек. Мен фарш иштеттим. Кааласаңыздар колбаса кошсоңуздар деле болот. Противенге фольганы төшөп алдык. Андан соң камырды жайып, ингредиенттерди салабыз. Ингредиенттерди кошуп жатканыңыздардын эң үстүнөн туз сепкенди дагы унутпаңыздар. Пиццанын баштоорунун астынан сөзсүз түрдө духовканы 20 мүнөттүн астын кызытып алышыңыздар керек. Болушунча 220-250 градуска чейин коюп, ошондо катыбай жакшы бышат. Аябай бат бышат, ошон үчүн көзөмөлдөп туруңуздар. Алты жагын карап, 10-15 мүнөттө даяр болот. Мен соус кошпогонумдун себеби көп помидор менен перец